Кийинки флегматик окуучулар жөнүндө сөз кыла турган болсок, Гиппо- Гиппократтын бөлүштүрүүсү боюнча организминде лимфа суюктугу басымдуу кылгандар же суу сыяктуу адамдар, м, ал эми Павловдун айтуусу боюнча 3 типтин аралашкан белгилери бар инсандар деп айтылат экен да. Анткени бул флегматиктердин мүнөзүндө меланхоликтик сапаттагы, холериктик, сангвиник сапаттар дагы бар экен да, бир эле учурдачы. Бир караганда токтоо көрүнөт, ошол эле учурда сүйлөк дагы окуучулар болушат. Буларды точно кайсы типке кире тургандыгын негизинен билиш кыйын да. Анткени бир карасаң көп сүйлөйт, анан бир карасаң токтоо, спокойно болуп калгандай болушат. Бирок алар унчукпаган менен ичинде энергиясы унчукпаса дагы мындай жай, тынч, токтоо жүрсө дагы ичинде энергиясы ашып ташып турат. Эгер алар ичинде мындай терс ойлорду, таарынычтарды топтой берсе, бир күн бомба сыяктуу жарылышы мүмкүн. Муну кандай түшүнсөк болот да? Бул окуучулар токтоо, тынч, жай болгону менен кайсы бир окуучу аны жинине, ачуусуна тие берсе, ал ар дайым сабырдуулук кылып жүрөт. Бир күн укмуш мындай мушташа кетиши мүмкүн, катуу уруша кетиши мүмкүн. Же болбосо мугалимдер менен дагы унчукпай тынч жүрүп, кандайдыр бир себептер менен таарынычы топтолуп кетсе, жарылып, кадимкидей сиз менен урушууга барышы мүмкүн да. Эгер булар оңой менен чыр салбайт, эч качан урушка, конфликтке барганды жакшы көрүшпөйт. Эгер булар чындыгында баягы катуу жарылган болсо, анын тагы оңой менен кетпейт да. Мындайча айтканда, өтө катуу чыр салып коюшат. Мүмкүн болушунча конфликттен качып, мамиле курууга, тынч болууга аракеттенишет. Негизинен булар жакшы адамдар да. Мындай окуучуларыңызга айткыла дипломат болууну, элчи болууну, мындай сунуштасаңыз болот. Анткени эгер билими жетишерлик болсо да, анткени булар ошондой мындай тынч, жай, ошол эле учурда сүйлөй алган сапаттарды өзүнө алып жүргөндүктөн. Флегматик окуучуларыңыз дагы меланхолик окуучуларыңыз сыяктуу доскага чыкканды жакшы көрбөйт. Булар көпчүлүктү өзүнө көңүлүн бурдурууну жактырышпайт. Эгер доскага чыгарып койсоңуз, булар ошол баягындай өздөрүн ыңгайсыз, некомфортно сезишет. Флегматик окуучулардын эң жакшы жери булар маектешин уга билет, мугалимди да өтө уга билет. Дайыма мугалимдин, ата эненин, классташтарынын дагы айтканын аткарып, алардын пикирлерин угуп, тапшырмаларды берсеңиз жоопкерчилик менен аткарып, сиздики туура деп, ооба деп катасын мойнуна алышып, убада берсе сөзсүз жоопкерчиликке турушат да. Эгер флегматик окуучуларыңызды олимпиадага тандаган болсоңуз, булар эгер жакшы окуган болсо, флегматик болсо, буларга ишене берсеңиз болот. Анткени убада берсе сөзсүз убадага туруп, бир ишти толук так аягына чыга алышат. Жашоодо анчайын пассивдүү болгону менен келечекте үмүттүү болушат. Буларга мотивация берип туруу керек. Эгер сиз флегматик окуучуларыңызга мотивация берип, олимпиадага тандап алган болсоңуз, сонун ийгиликтерди жарата алышат. Флегматик окуучуларыңызга андан дипломаттан сырткары мугалим болсо, психолог, врач сыяктуу кесиптерди тандаса, жакшы адис боло алышат. Булардын мүнөзү токтоо, чыдамкай, өзүн кармана алышат, эмоциясындагы, ачуусундагы өзүн карманып баса алышат. Иштин аягына чейин так чыгарышат, жоопкерчиликтүү, шашпай сүйлөшөт. Бул окуучуларды күлдүрүү же ыйлатуу оңой да, негизинде мындай башталгыч класстардачы. Бирок жай кыймылдашышат. Кыймылсыз болушат, дене тарбия сабактарына жөндөмсүз болушат, физкультура сабактарына жөндөмсүз болушат.
Бир нерсеге көңүл бурса, башка нерсеге көңүл бөлбөйт. Бүт оюн ошол нерсеге көңүл буруп аткарат. Мисалы, тапшырманы аткарып жатабы, только анын ою тапшырмада. Э, Мисалы, класста тынч болуп диктант жаздырып жатканыңызда байкасаңыз, же болбосо кандайдыр бир тапшырма аткарып жатканда байкасаңыз, э, сиз азыр айтып бүткөн нерсени, мисалы үчүн диктант жазууда байкасаңыз, көбүнчө байкасындай мындай кылгыла деп айтып бүтөрүңүз менен бул айтып бүткөн нерсеңизди сурап калса, эмне сурай бересиң, азыр айттым го деп айткандан этият болуңуз. Анткени ал ага чейинки айткан тапшырмаңызды толук оюн ошол нерсеге көңүл буруп аткаргандыктан, сиз кийинки сүйлөгөн сөздөрүңүздү бул көңүл бурбайт, укпайт да. Ошондуктан булар дагы кандай, эмне дедиңиз деп сураса, эринбей эле жооп берип кое берсеңиз жакшы болот. Бир нерсеге өтө көп көңүл бөлбөйт, көңүл бөлсө өтө жакшы аткарышат. Чечим чыгарышы да кыйын, тандашы да кыйын да. Мисалы, олимпиадага менин сабагыма катыш, же болбосо бирдемке деп айтсаңыз, же болбосо ушул концертке же ушул чарага катышасыңбы десеңиз, билбейм, эмне кылсам экен деп тандай албай, чечим чыгара албай тура беришет да. Анан танда бол деп кыстаган болбойт. Булар ырдаганды, эл асына чыгып сүйлөгөндү жактырышпайт. Жакшы окуса дагы флегматик окуучуларыңызды концерттик иш-чараларга катыштырбай эле койгонуңуз жакшы. Жат чөйрөгө, жат класска, жат башка класска көнүшү кыйын, башка партага, башка окуучу менен көнүшү деле кыйын да. Анан шаштырууга бол тест аткар деп шаштырууга болбойт. Булар жай аткарышат. Таза тыккан тапшырмаларын дагы, сочинение иштерин дагы жай шашпай тыккан аткарышат. Таза аткарышат. Шаштырганга болбойт да. Өтө өздөрүнө тыккан, таза болушат. Китеп дептерлери дагы өтө иреттүү, буюмдары да өтө иреттүү, өздөрүндө тыккан, таза алып жүрүшөт. Кабыл алуусу да жайыраак, кыйыныраак. Бул дагы меланхолик окуучулар сыяктуу булар дагы теманы түшүнүүсү, маалыматты түшүнүүсү кыйыныраак. Бирок түшүнүп алгандан кийин унутпай жакшы аткарып, экзамендерде, тесттерде жакшы результат беришет. Достору дагы аз, досторуна туруктуу мамиледе болушат. Бул балдарга мотивация керек. Эгер сиз мотивация берсеңиз, сонун ийгиликтерди жарата алышат. Физкультурадан дайыма начар баа алышат. Буларга мындай кружоктордун, кандай кружоктор, мээнет кылуучу кружоктор, математикалык кружоктор, кыз балдар болсо тигүүчү кружоктор жакшы дал келет да. Жоопкерчилик алганды аябай жакшы көрүп, мээнет кылганды аябай жакшы көрүшөт. Убакытты туура бөлүштүргөндү билбейт. Мисалы үчүн, звонок болуп бүткөндөн кийин деле бир кыйладан кийин тыккан таза кылып тапшырмасын алып келишет да, ушундай балдарчы. Буларга звонокко чейин, чыгууга чейин тапшырманы бүтүш керек деп, убакыт менен иштеш керек дегенди көп көп эскертип айтып туруш керек. Жалгыз жүргөндү жактырышат, жалгыз өзү болушат. Мындай көпчүлүк, шаңды көпчүлүктү чогуу жүрүп, чогуу ха күлкүлөрдү анчалык жактыра беришпейт. Бирок жалгыздыкка көнүп калбаш керек, анткени жашоодо элдер менен чогуу жүрүш керек. Мындай баары бир мындай класста, мындай эл менен коом арасында жүргөнгө жардам бериңиз. Эгер кичинекей класс болгон болсочу. Анан доскага чыгып аткар, доскага чыгып сүйлө деп кыстап, мажбурлаганга болбойт. Эч качан концерт, иш-чараларга катыш деп мажбурлаганга болбойт, сабакты жакшы окуса дагы. Булар жакшы сезимдерин түшүнбөйт да, анча мындай
убагында сезимдерин чыгарганын түшүнбөйт, баарын ичине топтоп жүрө берет дагы, бир күн жарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жарылып кетпеш үчүн, баарын ичине катып бир күн айыйо катуу чыр салып мушташа кетпеш үчүн буларга үйдөн ата энеси дагы же болбосо мугалимдер дагы эмне таарынып калдың, эмне капа болдуң, эмне ойлонуп атасың, эмнеге кыжаат болуп атасың деген сыяктуу суроолорду берип, сезимдерин убагында чыгарууга жардам берип койсоңуз жакшы натыйжасын берет. Балага сонун жардам кылган, өсүп өнүгүүсүнө жакшы жардам кылган болосуз. Негизинен темпераментти аныктаган тесттер өтө көп, бирок могу тест бир эле тест болгону менен мындай эффективдүү экен. Интернеттен карап, мындай эмне деп коет, чындыкка жакыныраак, мындай чыгса туурараак экендигин байкадым. Ушул тест менен дагы окуучуларыңыздын темпераментин аныктап алсаңыз болот. Ага чейин бир нерсени айта кетейин. Негизинен билсеңиздер керек, негизи баардык эле мугалимдер билет, ошентсе дагы бир эле балада төрт темпераменттин мүнөз өзгөчөлүктөрү бар да, бирок болгону кайсы бир мүнөз же кайсы бир темпераментке тиешелүү белгилер көбүрөөк басымдуураак болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн Асандын ичинде, Асандын мүнөзүндө меланхоликтик, сангвиник, холерик, флегматиктик мүнөздөрдүн төртөө тең бар болушу мүмкүн. Бир болгону кайсы бир темпераментке тиешелүү сапаты жогорураак болушу мүмкүн. Бул темпераменттерди билүү мугалимдердин ишин бир топ жеңилдетет. Сабакта түшүндүрүүдө да бир топ сизге жеңил болот, окуучуларыңызды түшүндүрүүдө бир топ жеңил болот, мамиле кылуудо да бир топ жеңил болот да. Чоң класстын балдары болсо анын үстүнө темпераменттерине жараша мамиле кылсаңыз жакшы сый урматка ээ болосуз. Кичинекей класстын окуучуларына дагы, башталгыч класстын окуучуларына да темперамент өзгөчөлүктөрүнө мамиле кылсаңыз сизди урматтап, сыйлап баалашат. Могу тесттин результаты: биринчи квадратты тандаган окуучулар меланхолик типтегилер, экинчи холерик типтегилер, анткени булар лидер, башкаруучу, от сыяктуу жалындап тургандыктан. Булар флегматиктер, булар сангвиниктер тибине киришет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери Чынара Эргешалиевна болдум. Кесиптештер, сиздерге кесиптик ийгилик каалайм.